Эми шайлоо өтпөш керек деп бүгүн куру популизм менен алек болуп жаткан партиялар баш болуп катыр өтпөдү. Мен эми кайрылдап элем урматтуу Атамекен жана Республика партиясынын квотасы менен дайындалган борбордук комиссиянын мүчөлөрүнө, ушул партиялардан шайланып иштеп келген депутаттарга, ушул партиялардан кайра депутат болуп келем деген саясатчылар жана алардын көрмандарына өзүм айтар элем: саясат менен ашкера алектенип, элди шайлоого байланыштуу маселеди алдаштырууну токтотууга чакырам. Бул Конституцияда каралган маселе. Аны үчүн конституциялык мыйзам кабыл алыш керек. Жок дегенде ушундай кыйын кырдаалда жигитчилигиңерди көрсөтүп, саясий күрөштү мыйзам алкагында алып барууга үндөйм. Мамлекеттин тагдырын, элдин тагдырын оюнчу көрүүгө эч кимге укук берилген эмес.